Ассалаумалейкум достор. Аз өтіп баратып эле мындай ойго келди. Ошо ойго келген себепти эле чыгарып атам. Таваф кылганга бир гана нерсе өкүм кылынган, бир гана. Ал кайсы? Ал Каба. Кабага гана өкүм. Ошо Кабаны гана ажыга барган адам таваф кылат. Бирок момдайды таваф кылган, момдайды. Көрдүңүзбү? Канчалаган адам эми ыйманынан чыгат ушул нерсени таваф кылып, ушуну айланып. Бул да бир кудайчанын бир белгиси да. Идылдын бир белгиси. Ушул нерседен тилек кылып, анан Аяз ата дегендер идылы бар. Азыр Санта Клаус дегенде чыккан ошондой идылдары бар да. Ушундай нерсе биздин жүрөгүбүзгө сиңдирип, биздин зээнибизге такап салган ушул нерсени. Зээнибизден ушул нерсени чыгарышыбыз керек. Чыгарабыз, ал бир гана ислам менен. Бир гана Аллахтын өкүмү, Куран, пайгамбардын хадиси, сүннөт менен гана чыгып кете алабыз. Болбосо чыкпасак, жашообузга ширктер келе берет. Анан акыретте Аллага ширк кылган мушриктер, булар төбөлүк тозокко. Аллага ширк кылган мушриктер, буларга бейиш арам кылынган деген өкүм бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.